Развитие женского предпринимательства – большой импульс развития регионов. Сегодня в условиях пандемии и турбулентности всего... Бүгін 6 мартта Акпресс маалымат агенттигинде конференция өттү. Ага Жия бизнес ассоциациясына келген мүчөлөр жана курак аялдардын ишкердигин колдоо агенттигинин мүчөлөрү келип катышышты. Конференциянын жүрүшүндө 8 жылдан бери аялдардын ишкердигин өнүктүрүүнүн улуттук программасын көтөрүп келишерин жана пандемиядан кийин Кыргызстандын айымдарынын экономикалык жана моралдык күчүн колдоонун негизинде аталган иш күчүнө кирери айтылды. Если у нас будет государственная программа, мы это можем сделать системно, постоянно и масштабно. И уже через несколько месяцев, через год мы все увидим результаты, если мы будем вместе, если мы все организации будем периодически объединяться. Буга Жия бизнес ассоциациясынын айымдар үчүн насаачылык программасынын алкагында Бириккен Улуттар Уюмунун колдоосунун негизинде ковид учурунда материалдык жактан жабыркаган айымдар менен биргеликте Устат шакирт аттуу программа иштеп келет. Сурамжылоолор негизинде айым ишкерлер ушунчалык активдүү катышкандыгы, ошо үйдөгү жумуштардан дагы өзүнүн бир бизнесин алып кеткенге аябай аракетин көрүп, биз ошону колдоого муктаж экенин азыркы учурда көрүп, ошолорго билим аркылуу, окутуу аркылуу, ошол эле финансылык жактан же болбосо билим катары, мисалы бизнес пландоо, маркетинг кандай жүргүзүү керек, финансылык грамотность деген ошол темалардын бардыгына азыркы учурда окутуулар жүргүзүп жатабыз.